Ассаламу алейкум, уюткулуу кыргыз журтум. Номер 91 мектеп гимназиясынын жалпы жаштары менен бүгүн сиздер менен биз чогуу кыргыз тилдин тарыхы, келечеги, орду жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул биздин жаштарыбызга конок болуп келген устазыбызга да сөз берсек, Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алдынбеков атабыз. Анда айтсаңыз, ажеке, мынакей азыркы биздин жаштарыбыз 3-4 тилде түш көрүп калышыптыр, тилекке каршы. Кыргыз тилдин келечеги кандай? Президенттик шайлоодо эле керек болобу же биздин жаштарыбыз, небере чөбүрөлөр кандай сүйлөп атат, сөз сизде. Эми тил маселеси боюнча айта келсек, азыр учурда биздин Кыргызстанга кыргыздын тили ушунчалык керек болуп турган зарыл нерсе болуп турат. Мына өзүңүздөр айтып отурасыздар, мынагы 4-5 тилде сүйлөп калдык деп, буга биз кубаныбыз керек. Ар намысыбыз болсо, өзүбүз улут деп эсептесек, албетте улуттун өзүнүн тилин сүйлөшүбүз керек. Биз ошонубуз менен элбиз 1000 жылдап жашап келе жатабыз. Ошондуктан улуттун тилин сүйлөмөйүнчө ал улут эмес. Ал улуттун ошол бара-бара мына 4 тилди сүйлөп кетип, өзүнүн тилин унутуп кеткенден кийин бара-бара Ала Тоо өлкөсү, кыргыз улуту жок болуп кетүүнүн коркунучунда турат. Азыр эле ошондой сиздер сезбесеңер, мына биз улуу муундар сезип келе атабыз. Мисалы мына тилсиз элге айлансак өлгөнүбүз, тирүү журтту тирүүлөй көмгөнүбүз, биримдиктүү эл болуп, эл сыйлаган бийик болсо канакей деңгээлибиз. Рахмат. Жакшы аянда жаштардын оюн уксак, мынакей кыргыз тилдин келечеги барбы, урматтуу жаштар? Кыргыз тилде сүйлөп, ошо кыргыз тил мугалимдерин жакшы баалап, жана алардын эмгегин баалап, окуучулар дагы көп кыргыз тилде жана өнүктүрсө, ошону тарых менен кыргыз тилде өнүктүрсө, бул Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Мисалы, казак туугандар, өзбек туугандардан азыр атабыз айтып өтпөдү? Баягы өзүнүн тилин баалайт да. Ошол эне тилин, ана тилин аябай ушундай мыкты өздөштүргөн. Азыр бизде тилекке каршы жаштардын ортосунда кыргызча сүйлөсө, же болбосо бир мындай мазактайт экен да. Англисче болсо, сонун ырдайт экен, жакшы билет экен деп, корей тилин жакшы билет деп, мындай башкача бир анализ жүргүзүп калдык да. Демек, ошол эне тилди өстүрүү үчүн дагы эмнелерди кылыш керек? Эне тилди өстүрүү үчүн, мисалы үчүн, орус тил жана англис тилде сүйлөсө мактап, кыргыз тилде сүйлөсө мазактайт деп атпайсызбы? Ошо мен аларды деген мазактабайм, орусча сүйлөгөндөрдү жана англисче сүйлөгөндөрдү кыргызча сүйлөтүш керек. Азыр дагы мисалы ошол баягы мектепте, биздин Кыргызстандын мектептерде орус тил класстары өтө мындай кезек менен болуп атат. Баягы кыргыз класстарга бербей калыптыр да. Эми эртең келечеги кандай болот, биздин балдарыбыз жакшы баягы орусча үйрөнсүн, англисче, немис тилин үйрөнсүн деген уклон көп болуп атат да. Ушунун негизги максаттары эмнеде деп ойлойсуздар, урматтуу коомдук ишмер Эрлан Эсенакунов ага? Сөз сизде. Бул биз эң башта немени ойлонбой атабыз да. Бул кыргыз тилинин элибиздеги эмне үчүн колдонулбаган проблемасын экенин көп ойлонбойбуз да баарыбызча. Биз баарыбыз эле баягы эметип беребиз да. Кыргыз тил өнүкпөй атат, кыргыз тил эме албай атат депчи. Бирок мунун проблемасы эмнеде? Мисалы тарыхты карап келсек, баягы кайсыл өлкөлөрдүн маданияттуулугу өнүккөн болсо, ошол тилдер басымдуу болуп, ошол тилге элдер көчүп, ошол тилди сүйлөп баштаганда, демек башка улуттар жана биздин өзүбүздүн жаштарыбыз кыргыз тилди сүйлөгүсү келбегендиги бул биздин элибиздин баягы тарбиясы, маданияттуулугу төмөндөп кеткендигинен ошо өзүбүздүн тилибизге ошончо маани бербей атабыз да. Мисалы айта кетсек, муга чейин бизге баягы ислам дүйнөсү киргенде араб тили эметип, андан кийин фарс тили кирген. Андан биз кайра бара-бара орус эл менен чогуу жашап калгандан кийин орус тилдин маданияттуулугу менен үйрөнүп, орус тилде сүйлөп калдык да. Азыркы учурда ошо элибизде маданияттуулук болбогондуктан ошо баягы мисалы бизде эки бир көрүнүш бар да элибиздечи. Шаарга келсе орусча сүйлөй албаса анышылдыңдайт, шаардыктар айылга барса кыргызча сүйлөй албаса анышылдыңдайбыз да. Бул өзүбүздүн ушу баягы мындай таң калыштуу нерсе да элибиздинчи.
Ошондуктан биздин тилибизди өнүктүрүштөн мурда ошо биздин өзүбүздүн маданияттуулугубузду, өзүбүздүн алып жүргөндүгүбүздү, өзүбүздүн тарбиябызды, өзүбүздүн адап ахлак тарбиябызды оңдосок, ошондо башка улуттар дагы биздин баягы маданияттуулугубузду көрүп, ошондо тарбиябызды көрүп, мүмкүн биздин тилге дагы ошондой мамиле кыла баштайбы деп ойлойм да менчи. Ушул кыргыз тилди же болбосо башка тилдерди мындай интернеттен тез өздөштүрүп үйрөнсө болобу? Кайсыл программа менен силер көбүнчө үйрөнөсүңөр башка тилдерди негизинен? Кайсыл тилдерди да канча тилдерди билесиңер келе жаштар? Бул азыркы учурда эми биз көбүнчө интернеттен видеолорду көрүүнүн натыйжасында биз азыр тилдерди үйрөнөбүз. Андан тышкары биз ата энелер ар кандай балдарды ар кайсы кружокторго алып барып, алардын келечегин ойлоп, башка мамлекетке барып, аяктан көптөгөн ийгиликтерге жетет деп ишеничи менен бул балдарды тилдерге үйрөтүшөт. Бирок негизги проблема бул деген адамдардын, ата энелердин өз ара деген эмне себептен мындай өз мамлекетинде окутуп калтырышпайт. Ошонусу проблема болуп жатат азыркы учурда. Андан тышкары биз деген мен азыр өзүм айтып кетсем, бул мектепте кошумча сабактар болуп турат. Бул алардын бири бул китайский тили, немец тили. Мен аларга албетте барам. Жана өзүм келечегимди ойлоп, андан тышкары азыркы эң эле өнүккөн программа бул приложение YouTube аркылуу видеолорду көрүп, башка тилдерди үйрөнөм. Азыркы бизде берип аткан эже агайлар ушул кыргыз тил сабактар, мисалы жанагы учурдун талабы заманбап деп коет го. Силерге мындай кандай өтүп атат? Мындай силерге жеткиликтүү элеби? Сабак берүү методикасы, ыкмасы кандай болуп атат мектептерде? Жакшы эле. Мугалимдер өздөрүн ойлобостон, бул баланын келечегин, мугалимдер баланын келечегин ойлоп, ага мындай жеткиликтүү билим берүүгө аракеттенишет. Анткени кээ бир жаштар, окуучулар айтып калып атат, ушул баягы биздин эже агайлар мурунку эски методика менен өтүп, баягы мындай азыр электрондуу форматка өтүп атпайлыбы? Ошол нерсе жоктугунан дагы баягы окуучулар алдыга кетип калды, интернеттен программаларды алып, баягы анан биздин эже агайлар эски ыкма менен калгандыктан дагы мындай бизге кызыксыз деп айтып калышат да. Анда ошол кыргыз тил мугалими Исмаилова Айгүл эже, сөз сизде. Кандай кылсак биздин коом, биздин тил өзгөрөт? Канча саат кыргыз тил сабагы болот? Жетиштүү элеби? Саламатсыздар, урматтуу окуучулар жана бүгүнкү кечени уюштуруп жаткан адамдарга. Баарыңыздарга саламатсыздар. Бул тил маселеси көп жылдан бери эле өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелип келет. Тилди бир гана мектептен мугалимдер, кыргыз тил мугалимдери гана окутпастан, үйдөн дагы эне аталар көзөмөлгө алып, анан талапты көп койсо деген көз карашты айтат элем. Себеби бир тараптуу окууда же болбосо бир тараптуу талапта окуучу өзүнүн баягы мектептен алган билимин үйдөн уланта албаса, ошол бойдон чала болуп калат. А чала болуп калгандан кийин анан жана тилибиздин жоголуу коркунучу пайда болууда деп эсептеймин да. Анан кыргыз тили жетиштүү эле сааттарда берилип жатат, бирок окуучулардын баягы кызыгуусу сиз айткандай маалыматтык заманда жашап жаткандан чынында эле кыргыз тилинде жана электрондук китепчелер болсо, электрондук дагы жаңы методдор чыкса, ошолор кыргыз тил тармагында өнүксө, кыргыз тилинде өнүксө, чынында эле балдар кызыкмак. Себеби ар бир баланын өзүнүн коомго жараша көз карашы болуш керек. Ошого жараша жашоо нагы менен буларда агышы керек деп ойлоймун да. Анан кыргыз тилин демек окуучулар мындай коомго жараша 21-кылымдын баягы программасы менен кетип атат. Айрым эже агайлар жетпей атат. Кээ бир эми мүмкүнчүлүктөр жок жерлер да болуп калат. Кээде чынында элечи. Аны моюнга алышыбыз керек. Анан бирок ошону дагы мүмкүнчүлүк жок деп кое эле мугалим отура бербейт. Мугалим беребиз. Болгон баягы милдетибизди аткарабыз, мугалимдик милдетибизди аткарабыз. Балдарга билимди беребиз, бирок ошону кызыгып алып кетпеген дагы окуучулар дагы кездешүүдө да. Анын себеби мен эне аталарга деп ойлойт элем эне аталарда. Ата энелер, айрым окуучулар айтып калышат да, ушул баягы тил үйрөнүүдө кайсыл тил болбосун, баягы интернеттин жардамы өтө чоң депчи. Ушул сиздин көз карашыңыз кандай? Мында китепке караганда интернеттен үйрөнгөн жакшыраак. Эми интернетте чынында эле бар маалыматтар, бирок өтө китептегидей так болбосо керек.
менин жеке пикирим. Жакшы, анда жаштарды угабыз. Келе кой. Азыркы биздин агайлардын, эженин ою ушундай экен, дагы азыркы малдын да тили бар экен. Ит уулуйт экен, баягы койлор маарайт экен. Анан азыркы биздин жаштар мынакей жакшы жаркын келечек келе атат деп атабыз. Жаңы муун, асыл муун Кыргызга келете тура мына келечекте ушул жерде президент, премьер, депутат, айыл өкмөт башчыларын баары олтурат. Анан бизде кээде ушундай жаштар айтып калышат, ушул президент болуш үчүн эле тилди жакшы билиш керек экен деп, жанан башка учурларда кыргыз тили көп деле колдонулбайт деп, жана азыр биздин мамлекеттик иш кагаздардагы жарым-жартылай кыргызча, орусча, анан кээде ушул бардык тилге которулгандан кыргыз тилге которулбай калган жерлери бар, көрнөк жарнактардагы. Анда жаштарды угабыз. Азыркы күндө деген көбүнчөсү эле бул замандын талабына ылайык көбү деген англис, орус тилинде болуп калган. Көбүнчө Кыргызстанда, азыркы Кыргызстан аймагында бул совет бийлигинен калган азыркы орус тили көп жайылып кеткен. Бирок азыркы күндө англис тили да аябай өнүгүп, ушунун негизинен бул кыргыз тили унутулуп келе жатат. Кыргыз тилин ушундай көптөгөн жолдору бар бул кыргыз тилин сактап калыш үчүн. Мисал келтирип айта кетсек, бул кыргыз тилин кызыктырып өтүү керек. Бул ар бир мектепте ар кандай интерактивдик доскалар аркылуу жана башка ушундай кызуу ар бир окуучуда кызыгуу пайда болсо, бул өзүнүн тилин сактап калат деп ойлойм. Бул ар бир адамдын өзүнүн аң сезими, бул өзүнө көптөгөн нерселерге жетиштүү болот булар деген. Мисал келтирип айтсак, бир окуучуга кызыктырып мугалим сабак өтсө, ал өзүнүн аң сезими аркылуу аны орлоштуруп, өзүнүн талабына ылайык көптөгөн нерселерди алып кетиши мүмкүн. Ошондон улам бул кыргыз тилин сактап калыш үчүн да көптөгөн жолдор бар. Бул мисалы дүйнөдө эң жакшы мектептер болгон Финляндия мамлекетинде ар кандай кылып өтүшөт экен. Мисалы кыргыз өздөрүнүн тилин, Финляндия тилин башка сабактар менен аралаштырып өтүшөт. Мисалы дене тарбия менен Финляндия тилин өтүшсө, ошо менен бирге окуучулардын да кызыгуусу пайда болот. Бул азыркы күндө деген жаңы программаларды киргизип, жана башка көптөгөн башка жаңы адистерди чакырып, ошолор аркылуу кыргыз тилин кантип өнүктүрүүгө болгон жардамдарын сурашса, бул албетте кыргыз тили өнүгүп кетиши мүмкүн. Бул жакшы программалардын аркасында гана жакшы өнүгөт. Ал эми ар бир эле окуучунун өзүнүн жүрөгүндө болуш керек. Бул кыргыз тилин үйрөнөм деген өзүнүн көңүлү болсо, бул өзүнүн жүрөгүндө көңүлү болсо, бул кыргыз тилин үйрөнөм, мен кыргыз тилин сактап калам деп өзү аракеттенсе, бул албетте кыргыз тилин сактап калат. Кыргыз тилин дүйнөгө да таанылтууга аракет кылган окуучу болот. Мынакей Назарбек ата, айтсаңыз, илгерки биздин аксакалдар, аталарыбыз ушул баягы балдарына, неберелерине, чеберлерине ушул баягы кыргыз эл жомокторун айтып берип, жакшы бир жана хикаяларды айтып берип атып дагы көп тилге, ушул баягы жан дүйнөсүнө бир жакшы бир казына толтурчу экен. Азыркы дагы биздин ушул улуумун балким жаштарга мындай бир жанагы азыркы жаштар сурап аткандай жаңы учурдун талабы менен да кандай ыкмалар менен тилди үйрөтсөк болот? Сөз сизде. Эми менин оюм бардыгы ата энелери ошол кыргыз тилчи болуп, филолог болуп чыкпайт экен да. Ар кандай да. Эми жалпы биздин элибизде менин жеке пикирим, эми көпчүлүк колдосо керек. Элдин, улуттун өзүнүн ар намысы болуш керек экен да. Улуттук ар намыс болуш керек экен да. Биз өзүбүздүн кемчилик жактарыбызды да билишибиз керек экен да. Ошол кемчилик билмейинче жалаң ала мактанып, тияктан чыкса, мына бүгүн деле Путин түбү кыргыз экен, Суворов илгери кыргыз болгон экен, баланча түкүнчө деп эле өзүбүз ушундай бир анча бир өнүкпөгөн маалыматты кайталай беребиз да. Мен силерге бир ыр окуп берейин. Кыргыз кандай өзү. Анан ошондон басып болот. Кыргыздын кыргыз деген душманы бар, ортону ойрон кылып бузганы бар, кайрандар тиш кайрашып карыш-кырча, канында көрө албасты кызгануу бар. Кыргыздын кыйлага дүң баяны бар, кыйын журт сарбагышы саягы бар, өстүрбөй өз балдарын чаап турган
özgöçe koldan düşmez tayağı var. Kırgız'tın talası var, manası var. Alıska talbay uçkan kanatı var. Kanatın kayrıp salıp uçarında kalkımdın karözgöylük adatı var. Kırgız'tın eldikindey başları var. İştese tın yaşauga şartları var. Armanın ayta berse tügönöbü, артында ümit bergen жаштары бар. Bizde şol Sovetler Soyusu negisinden Orus ulutundan turgandan keyin ошондой социализмдин жолу менен кеткенден кийин бизди эмеге такап салды. Ошол орус тилине, орус маданиятына такап салды. Эми айтпады, кайсы маданият ошол туруктуу болсо ошого обойт экен деп. Орустар отурукташкан кылымдардан бери чоң эле экен, биз ошого ооп кеттик да. Бирок бизде улуттук арнамыз ар бирибиздин жүрөгүбүздө астыр көптүр бар да, ошону ойготмоюнча биз эч качан болбойбуз, эч качан. Birдемке көрсөм мен, мисалы bir кыргыздар ушу орусча сүйлөп, чоң кысматтагылар тантырап турса, мен давлением көтөрүлүп кетет кагылайындар. Ватан телевизордон карап отуруп, бул качан оңолобуз деп туруп. Ошондуктан мына жана айтпадымбы силерге, качан биздин ички дүйнөбүздө улуттук ошо рух, улуттук арнамызды өстүрмөйүнчө биз эч нерсе болбойбуз. Мен бекер айткан жок, мына 8 класстарда 3 жыл бар экен. Ошо жөн эле жаттап алып окуй бербестен, дагы бир 3 жылдын ичинде үйрөнүп кетсе болот. Адамдын мүмкүнчүлүгү аябай кең. Эми чоңдорго таарынбагыла. Чоңдор биздин арабыздан чыккан эле биздин уулдарыбызда. Ошолда кандай чөйрө болсо, ошондой чөйрөбөдө чыгып атат да. Аларга деле эме кылбас. Мен дагы бир кичине бир окуп берейин силерге, топ эмес деп. Кыргыздын тили жарды сухой дешип, кыргызча окугандар тупой дешип, окутту кыргыздарды киргиз кылып, орусча тайтайлатып, тушоо кесип, рахмат орустардын достугуна, биз үчүн арам ою жоктугуна, бирок ал учурлар жөн кетпептир. Атасын арнамыздын соктумуна согуп атат бүгүнкү күнү. Элибиздин не дейбиз боштугуна, эртеңкиге камылга жоктугуна, эштеңдеткен ал жылдар соо кетпептир. Эне тилдин кадырын соктумуна. Дарбазы ачык биз жакка топтурууга, чабуулчу ас биз жактан соккурууга, тири карап эл болуудан калдыкпы биз, тилибиздин тосмосун жок кылууга. Тосмо деле чоң эмес, корко турган чоңдарыбыз топто эмес, боктурууда. Мына биягында айтып коюш керек. Ушул эле биз орусча, бизге караганда казактар орусчаны көбүрөөк сүйлөшүбүз. Алматыга бар илгери Советтер Союзунун убагында. Ошол эле казак биздин канатташ тууганыбыз, тили бирге, дили бирге. Алар эми өзүнүн тилин сүйлөп калышты. Өзүнүн тилин сүйлөп калышты. Мына алардын чоңу ошого мажбурлап зарылчылык кылып атат. Казактар алдыга кетти. Руханий жагынан, тил жагынан да. Өзбектүү болсо мен айтып өттүм. Алар жеринен ошундай, мен алар менен 23 жыл жашадым. Алардын өзүнүн ички дүйнөсүндөгү руханий байлыгы менен улуттук арнамыз ичинде жатат. Аякта маселе жок. Давай тил үйрөтелик, ана мындай болуп кетти, орус терчип кетти, же андай жок. Мисалы Өзбекстанда маселе деле жок. Себеби ар ким өз тилин жакшы билишет. Мына ошондуктан мен силерге айтайын, болду улуттук кичине намыс болот да. Жобой кыргыз болуп, жалпак бет, ушундай бир келе аткан, ата бабыбыздан келе аткан мен айтып атам, тамаша кылып. Кыргыз болгондон кийин кыргыз бойдон эле калыш керек да. Ушуну биз жолбош бериш керек. Ата энелерге эле таарынбагыла. Орустун айтканын кылып жүрүп, орустун окутканын жасап жүрүп, орустун кешигин ичип жүрүп, орусча эле болуп калды да биздин ата энелерибиз деле. Аларга таарынбагыла. Келечектин ээси силерсиңер. Кыргызды кыргыз сактап калабыз десек, силер оңолгула да. Эми ата энени 50ге 60га чыгып калганы башкача аптырып, аны кыргызча сүйлөтө албайбыз. Сөөгү да бүттү, эти да бүттү. Бардыгы болуп калды. Силер ойлонгула, эртең ким болот? Дайым эле айтат мугалимдер, окубай атат ата энелер деп. Ата энелер бүтүп калса да атасынын башында эме болобу? Өзүңөр ойлогула да. Келечек кимдики? Келечек силердики. Ата энелердики бүткөн, болду.
Bir ошондой bir убакыт, орусча айтканда bir период келди bir. Ошону мен өтүп жашап койдук. А мен силер оңолгула да. Эми 8 класс, 9 класс, 10, 11 класс деген келечек эмнелер? Bir 15 жылдан кийин араңардан президенттикке чыгат. Сөзсүз чыгат. Муну эч жака кете албайбыз. Бул турмуштун заңы да. Ошондуктан силерден өзүңөр ойлонгула. Ар намысты дагы, улуттук ар намысты да келечекти ойлонсоңор силер кетет. Ата энени карап отура бербегиле да. Мухаммед алейхисалам да жанагы адеп динге кирбей өздөрүнүн аталарынын динин кайталай бергенде, ата энеңер өлүп бүткөн, анын кереги жок. Жаңы дин, жаңы исламды үйрөнгүлө деп канча күйүп бышканда. Бирок ал өзүнүн максатына жетти Мухаммед алейхисалам. Ушундай эле максат кыргыздын тили эме болуш керекти. Биз кыргыз бойдон калышыбыз керекти. Ушуну жөнүндө ар бир киши, ар бири ойлонуш керекти. Мен үчүн ата энеге карайбыз. Жашарын жашап, ичерин ичип бүткөндөргө. Силер өзүңөр ойлоңула. Рахмат. Рахмат. Анда мынакей жаштардан келген Кененбаев Арслан, тренинг менеджер жигитибиздин да оюн уксак. Кыргыз тилин канткен өнүктүрөбүз? Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Мен силер менен болгонума өтө кубанычтамын. Эми айта турган болсок, биз тренингтерди өткөрөбүз, ар кандай түрдө өткөрөбүз, ар кандай форматтарды өткөрөбүз. 200-300 кишилер келет, бизнесмендер келет, ар кандай кишилер келет да бизгечи. Эми ошол өтүп аткан тренингде бизге көп нерсени үйрөтөт да. Ошо үйрөтүп аткан сөздөрдө силерге сурайт. Силер бааңар канча турат? Өзүңөрдү канчага багалайсыңар? Азыр канча акча табасыңар? Туурабы? Азыр 0 акча табасыңар. Значит, силердин бааңар да ошондой да, 0. Бул ачууччундук. Айтар сөз, силер өзүңөргө канча салсаңар, ошончо турасыңар дейт да. Ошол нерсе тил дагы бар да. Сүйлөп атканда не просто жөнүнө сүйлөй бербеш керек да. Сүйлөп атканда харизм да керек. Адамдын мындай турушу да керек да. Жестикуляция керек. Сүйлөп атканда мындай сүйлөйм, тигине сүйлөйм, эл мени карап атабы, мен өзүмдү гана айтып атамбы, тотугуштай болуп. Же мен элдин бир нерсесине мындай конкретный бир идея бергим келип атабы деп, түшүнөсүңөр? То есть мындай айтканда тренингтердин эмеси, алгачкы максаты, силер өтүп аткан нерсенин алгачкы максаты, силер өзүңөрдү канча баалайсыңар деп билишиңер керек да. Силер азыркы учурда, азыркы рынокко татыктуусуңарбы? Эшикке чыгып туруп, эртең жумуш таба аласыңар ушу билимиңер менен, ушу тил менен, ушу өзүңөрдү подача бере аласыңар. Кыргызча айтып бергенде өзүңөрдү канча айтып бере аласыңар? Же жумушка орношуп атканда силер канчалык өзүңөрдү көргөзө аласыңар? Ушул нерсенин баары тең тил үйрөтөт да. Силер эртең келип жумушка орношкондо, силер сүйлөшүп атканда эмне деп сүйлөйсүңөр? Же кандайча, же жазып атканда, же бир нерсе урутканда эмне деп жазасыңар? Ошону азырдан баштап ойлонуш керек. Мындай айтканда, реальный рынокто менин баам канча турат? Мен эртең бул дүйнөгө что я могу предложить? Эмнени мен бере алам деп билиш керек. Ошо сиздер берип аткан сабактар кыргыз тилде, орус тилде, англис тилде, кайсы тилде өтөт? Эми ачууччундук англис тилде өтөт. Көчө Стивен Сигал келди. Анын тренинг өттүк, андан кийин Асель Сыдыкова келди, андан кийин көптөгөн англичандар келди. Биз эми англис тилде окуп, эми себептен алар бизден өтүп кетиптир да, ораторский мастерство боюнча, дресс-код боюнча, кийини боюнча, маданияты биздикинен өйдөт, ачууччундук да болчу. Эми биз үйрөнгөнгө аргасы болгон үчүн англисче өтөт да сабактарчы. Ошонун баасы канча турат? Например, эң кыска тренинг, эң болбоо ден 2,5 миң сом турат. Эң кымбаттары 25 миң сомдон турат. Например, мисалы азыр Тони Роббинске барганда 150 миң сом төлөп атат адамдар. 150 миң сом төлөшөт да ошо тренингтерге барганга. Себеп деген алар мировой уровеньдеги адамдар да. Алар дем болсо адамдын аң сезимин оңой эле өзгөртөт да. Ошол кыргыз тилин өнүп өстүрүүгө ошол чоңдорбу, жаштарбы ошондой деңгээлге жеткизиш үчүн бир канча убакыт бар? Убакытта ошондой деңгээлге жете алабыз? Же жетпей эле ушул бойдон баягы калып кетебизби? Кандай эстиң? Биздин көз карашыбызды өтөт. Биринчи очередь адамдын любой эмеси ойдон башталат дейт да. Эгерде силер азырдан баштап чечим мояктан келсе, анан бияктан келсе, ошондон кийин анан иш башталат дейт да. Силердин видиңерде силер бир 5 жылдан кийин өзүңөрдү ким көрөсүңөр, 10 жылдан ким көрөсүңөр, же 5 жылдан Кыргызстан кандай болот, 10 жылдан Кыргызстан кандай болот. Эң алгачкы нерсе бул ишеним дейт да. Эмнеге ишенсеңер ошону аласыңар дейт. Любой тренер ошону айтат. Эгерде силер азыр өзүңөрдүн даже энергияңар ойнойт. Азыр маякта отурганыңар, например, мисалы, силер азыр 2 саатына чын айтканда түз отура албай атасыңар, тажап кетип атасыңар. Силер кайсы ийгиликти айта аласыңар? Эгерде 2 саат бою мындай уга албасаңар, мындай мугалим түз окулду, кантип ийгилик болосуңар? Ошону ойлонуп көрсөңөр. Силер азыр кыргыз тилде өнүктүрүп атасыңар. Бирок кыргыз тилде өнүктүрүү боюнча 2 саат уга албай атасыңар азыр. Анан кайсы ийгилик болот айтсаңар өзүңөр. Мына түз отура албай атасыңар, минтип атасыңар. Анан силер айтасыңар, биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз. Кантип өнүгөт эгерде силер 2 саат чыдап албай атсаңар?
45 минут 45 минут чыдап атасыңар. А эгерде действительно мояңардан чечсеңер, силер аз түз угуп, ар бир семени жазып, конспекттеп жазып, бизге агайлар келгенде кандай конспекттебиз бар, кантип жазабыз. Ошол активность болгондон кийин гана өнүгөт. А так мындай жөн эле бир нерсени угуп коюп ана не дегенден эчтеке өнүкпөйт. Биз ачуу чындыкты эмете алак. Биз азыркы жаштар ушундай да, формат баягы ды, анан дароо эле бияка салып, мындай интернет аркылуу, анда жаштардын оюн уксак. Мына азыр бул агайыңар, мына силерге бир мындай талаңарга таштыргытты да. Балким силер кантип үйрөнөсүңөр, келечекте мыкты силер дагы ушул айтылган эже агайлардын балким сыныңар бардыр. Азыр көбүнчө жаштар деген кыргызча, мурунку кыргызча сөздү көптөрү билишпейт. Которо негизи чоңдору эмнеге орусча сүйлөп атат. Анткени азыркы жаштар орусча, кыргызчаны так билбегендиктен ошо атаандашышат да. Мисалы алсак, билим берүү министерствосунда эле ошол эме берип атканда, өзүнчө билдирип берип атканда орусча сүйлөгөн экен. Сүйлөйт, кээрки жаш балдар, жаштар айтышат да, неге ошол билим берүү, неге кыргызча сүйлөбөй орусча да кошуп кетип атат дейт да. Эмнеге дегенде ошол кыргызча сүйлөгөн себеби кыргызчасы түгөнүп калып атабы? Жок, башка жаштар түшүнбөй калат да сөздөрүнө. Мисалы алса, компьютерди кыргызчага которгондо анынысын да билбейт, компьютер кыргызча кандай экенин билбейт. Телевизор дегени мурунку Кыргызчасы кандай? Компьютер эле? Мен өзүм деле билбейм да. Мурунку деле ошол өркөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 91 мектеп гимназиясында болуп аткан кыргыз тилдин келечеги, эртеңи, көйгөйү, коомдук орду жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Битта дебей бир дейли, киряс дебей кир дейли, кто дебей ким дейли.